тиги японец болсо любой киши менен сүйлөшөм. Аял болобу, анан жаштар менен сүйлөшө албайсыз да. Эмнегедир жаштар деген мына бир 18 жылдан баштап, тиги iPhone чыккандан баштап жаштар деген телефон чукулап калганда, алар коркушат, сүйлөшө албайт. Даже Кыргызстанда жүрүп сүйлөшөйүн десең да бирөөнө барып, ай чоң кыз кандай туудасың, билбейм. Ай тиги эмне кандай деп мындай вопрос бересиң десем, билбейм. Любой айтат жаштар азыр. Билбейм. Ошондой да, а булар болсо мына эл Орский базарга келди. Тиги бүт туристтер. Жапондор каякта? Жапондор азыр үйүндө отуруп, тиги чай ичип, тамак ичип, а булар эмне тентилеп жүрүшөт булар. Тиги Япониянын экономикасын көтөрүпчү, конфет алышып, акча коротушуп мынакей. Мына булар порядок жок. Сол жак менен басыш керек. Оң жак менен встречный. Буларга деген эмне? Мен акча төлөдүм, мен деген алига каркын, пофиг деген сөз. Мына көрдүң, жөөлөйт буларчы, жөөлөшүп. Биякта эмне? Чайбы бирдеме берчи эле. Бул соп турбайбы, мустак бул, ичпей эле коелу. Мына Орский базарга келдим, тиги Орский базардын киреш эмес, ортосунда тиги. Мына көрдүңөр? Мынтип, конечно, мынтип койсо анан ойшисо ана деп. Бүт бар алгысы келет. $1580, $10, $10. Булар сүйлөшпөйт. А японецтер сразу сүйлөшөт болчу. Аябай кымбат экен. Мына японецтер кетип атат. Булар атайын немеден келген турбайбы? Каяктан келиптир? Башка жактан келишиптир. Көрдүңбү кандай сүйлөшөт булар? Жакшы сүйлөшөт. Бул жер деген тиги ЮНЕСКОга кирген жер да, исторический, культурный эме жер да. Жакта чайный церемония болот. Тиги мен постоянно айтам го мына. Карасаңар мен тиги тагып койгончу мына биякта. Бияк менен өтпөйсүң, бияк менен. Келесо көрдүңөрбү, мына мынтип бияктан өтүш керек, мынтипчи бияктан кирип, анан бияктан кайра мынтип чыгып, мына булар келесор көргөзбөсөң түшүнбөйт булар. Булар түшүнбөйт. Конечно, эптеп акчтар эле келипчи. Араң эле жүргөн эмне билбейм. Мынакей Орский базар келгиле, обязательно бияка тиги көк чайдын родинасы да. Көк жигулиге, көк мороженныйга очередь көрдүңөрбү? Көк мороженныйга очередь. Мынакей. Күчүктөр менен келчү. Эмнекен? Көк мороженое, көк эмелери. Так, ладно. Идем дальше. Подглавненько косит. Биякта тиги спейинжин жашайт бакыш. Эме спейинжин депчи. Мынакей чай. Мындан жака тиги матчаны билесиңерби тиги. Баягы мурунку биз ичке келсе талкан жасачу эмес белек, мынакей матчаны жасап көрдүңөрбү? Бунун 100 граммы $7. Мынакей матча деп ушуну анан ушундан конфет, печенье, мороженое, кесме, лапша, мынапча бүт жасашат. Мынакей. Бак спейинжи макш кыйын болуп аткан, азыр чыкпай калды. Стресс болуп ооруп калды го деп. Ладно, идем дальше.